Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2021 жылдын 29 январында кабыл алынган инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке жүзөгө ашыруу максатында адептүү дени сак уул кыздарын тиреги эгемен Кыргызстандын деген руханий билим берүүчүлүк долбоор менен силер менен жолугушуп отурабыз. Бул долбоордун демилгечиси, колдоочусу, демөрчүсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты өзүңөрдүн агайыңар Айбек Осмонов. Arka beli boldu. Манкурт өзүнүн ким экендигин, кайдан экендигин, кайсыл элден, кайсыл журттан, ата теги ким эле, кай жерде чоңойгон, кай жерде туулган, ал ата эне тургай, өзүнүн атында унутуп, мына кандай абалга келгенин көрүп турасыңар. Бүгүнкү өткөн сабагыңыз өтө жакшы болду. Бул түзгөн долбооруңуз дагы өтө мындай таасирлүү, тарбиялык жактан өтө мындай мазмундуу долбоор экен. Биздин окуучулардын мындайча айтканда көзүн ачып, жан дүйнөсүн ойготтуңуз. Бул сабагыңыз өтө мындай сизден сүйлөгөндү дагы, адамдын көңүлүн алганды дагы үйрөндүк. Сиздин сабагыңыз мындай айтканда биздин эң мыкты эжекелердин сабагындай эле өттүңүз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дайым мындай бар болуң, аман болуп, чын ден соолукта болуң. Дагы ушундай жакшы долбоорлор түзүп, биздин мектепке теги эле Кыргызстанга жакшы көп ийгиликтерди багындырың. Сиздин жамаатыңызга биз жалпы мектептин мугалимдеринин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз агай. Ишиңизге ийгилик. Ушул биз менен кошо агартуучулардын катарында болуп, ушу балдардын келечек муундун өнүгүшүнө ушул мындай тынчсызданып канча жылдан бери эмгектенип атасыз. Сиздин ишиңиздерге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат чоң. Рахмат. Дагы жакшы жолго салганга салымын кошуп койдуңуз. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Айтматовдай кадыр барк берсин. Айтматовдай сизге өмүр берсин. Сиз дагы Кыргызды дүйнөгө таанытып, Айтматовдун жолун улантып жүрө бериңиз. Айтканыңыз келсин. Рахмат.